Максым медиа каналы менен бирге болуңуздар. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Саламатсыздарбы урматтуу биздин мекендештер. Азыр түз эфирде сиздерге кайрылып атамын. Биз именно саламатсыздарбы урматтуу биздин мекендештер. Биз кайрадан силер менен байланышып атабыз. Көпчүлүктөрдүн суроолору боюнча сиздерге ушу кайрылып ситуацияларды түшүндүрүп берели деп эфирде отурабыз. Сиздер менен азыр көптөгөн вопросторду карап атам. Бу жерде качан граница ачылат, тизмени түзүп бүттүңүздөрбү деген, кимдер учат деп ошондой эле мынакей бүгүн дагы ошо комиссияда документтерди карап атабыз. Көпчүлүктөр ушу арыздарды алып келип таштап коелу, качан учабыз деп баягы учаласыздарбы, учалбайсыздарбы, ошол ситуацияны күтүп отурганыңыздарды мен түшүнүп атам. Бүгүнкү күнү 4000ден ашык сиздерден арыз түшкөн экен. Азыркы убактылуу учак бизде 7-июнь күнү учуп атат. Ушул күнгө биз дагы баягы 20-сы күнү 21-22 числодогу арыз таштаган жарандардын тизмесин карап атабыз. Ошол тизмелердин ичинен дагы биз дагы сиздерге айтып кеткибиз келет. Көбүнесе мынакей боюнда бар кош бойлуу аялдардын срогу уже 37-38 неделяга карап калган кош бойлуу аялдар бар экен. Силердин ушу учакка чыгууңар аябай кандай десем бул коопсуз болуп калат. Ошон үчүн биз сиздердин ошо чоң срок айдагы беременныйларды учура албай атабыз. Себеби дегенде атмосферный давление самолеттон көтөрүлүп кетсе, көпчүлүк чоң сроктогулардын ошо цервикальный недостаточность деген показаниялар бар экен, аларды учура албай атабыз. Ошондуктан учпай калсаңыздар, переживать этпеңиздер, аман эсен бул жерден эле көз жарып алып, балаңарды бооруңарга кучактап учуп кетсеңер деле болот, шашпай. Ошондой эле бул жерде дагы тиги кичинекей балдар менен өткөндө биз 2 жашка чейинкини карап аттык элек. Азыр по показаниям баланын состояниясын ушуларды карап биз дагы азыр иликтеп атабыз. Кош бойлуу баягы срогу чоң, анан 11 айлык балдары бар жарандар бар экен. Ал курсагын көтөрүп отурабы же баласын кучактап отурабы, ошо да кыйын вопрос болуп атат. Жана ошондой эле кээ бирлери чыгып атат. Мен 7-синде учуп кете албай калсам кийинки рейске кошула аламбы деп. Ооба, арыздардын баягы очередность боюнча карайбыз. Бүгүнкү күнү бир кичинекей бала операция, көзүнөн операция болгон экен. Ретинопатия недоношенных баягы аябай запущенный экен. Отслойка сетчатки менен көзүн операция кылган экен. Биз ары карап ыйлап, бери карап күлүп, баланын ситуациясына, эненин ситуациясын карап, баягы уруксат берүүгө туура келип атат. Ошон үчүн сиздер көпчүлүгүңүздөр туура түшүнө билиңиздер. Анткени себеби биз сиздердин коопсуздугуңуздарды биринчиден карап атабыз. Сиздердин арызыңыздардын баарын карап, саламатчылык баарыңыздар менен саламдаштым. Кудай буйрса, документтерди биз өзүңүздүн колуңардан арыз, анан эмне причина менен сизге аябай экстренный перелет керек болуп атат, ден соолукка байланыштуубу. Азыр көбүнчө тяжелый больнойлорду срок беременностьине карап, баягы ошо төрөгөнгө чейин учуруп калалы деп атабыз. Кичинекей балдары менен жарандарды учуруп атабыз. Онкологический больнойлор жана ошо сыяктуу эле баягы транзит менен учуп келип, кайрадан бул Москвага келип токтолуп кайра уча албай калган оорусуна байланыштуу биздин жарандар бар экен. Ошолорду каттап атабыз. Арыздын ичинде катталар боюнча бир маалымат бере кетсеңиз, көбүнчөсүнүн уруксат бериши справкасы жок. Анан могу беременность боюнча карасак, өтө эски данный УЗИ протоколдору менен келип кайрылган экен. Мартта, февральда, декабрдагы протоколдор. Андай эски протоколдор болбой калат. Анткени себеби ар бир триместрде бул кош бойлуу аял ошол УЗИди протокол жасап, ошонун основаниясында гинеколог, акушер-гинекологдон справка алыш керек. Авиаперелетке уруксат, угроза жок, состояниясы жакшы деген. Жана ошондой эле көпчүлүктөрдүн давлениялары өтө ылдый, же болбосо үйдө болуп атыптыр. Аларга да биз телефон чалып состоянияңарды сурап атабыз. Ошон үчүн ушу документ боюнча
кээ бир кем качы болуп калса биз ошолорду дагы документтери толукталык жакты күтүп калып атабыз. Ошон үчүн сиздер баарыңыздар переживать этпегиле, көп капаланбагыла. Ар бириңер учасыңар, бирок эми баарыңар бир самолетко батпайт экенсиңер да, ар бирине последовательность керек экен. Ошо арызыңарга, состояниеңерге, документиңердин толуктугуна карата. Ошол сиздерден ошо баягы переживать этпей, баардыгы жакшы болот деп сабырдуулук менен чыдап туруңуздарды күтөбүз.